Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандын коомдук саясий турмушундагы өзгөрүүлөр. Сабактын планы: мамлекеттин түзүлүшү, конституция, баш мыйзам, жогорку кеңештин ишмердүүлүгү, легендарлуу парламент, элдик революциялар. Эгемендүү Кыргыз мамлекети 1991-жылы 31-августта жарыяланган. Конституция 1993-жылы 5-майда Жогорку кеңештин 12-сессиясында кабыл алынган. Конституция өлкөнүн баш мыйзамы, мамлекеттин эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон өзгөчө укуктук документи. Кыргыз Республикасы укук туткан, динге негизделбеген мамлекет болуп түзүлгөн эрктүү, биримдиктүү, демократиялуу республика. Жогорку кеңеш мамлекеттин мыйзам чыгаруучу эң жогорку органы. 1990-жылы шайланган Жогорку кеңеш 350 депутаттан туруп, тарыхта легендарлуу парламент деп аталып калган. Ал 5 жылдык мөөнөткө шайланган, бирок өткөрүл мезгилде кабыл алынган мыйзамдар таасирсиз болуп, баркы кетип, кризиске учураган. Жогорку кеңештин кризисинин себептери: Кыргызстанда мыйзам чыгаруу боюнча аныкталган стратегия иштелип чыккан эмес. Депутаттардын көпчүлүгүнүн юридикалык билимдери болбогондуктан, жаңы мыйзамдарды иштеп чыгууда жана талдоодо кыйын абалда калышкан. Калктын кеңири катмары тез кабыл алып жаткан мыйзамдардын көбүн түшүнүүгө үлгүргөн эмес. Мамлекеттин бийлик бутактарында кризистик абалдар түзүлгөн. Легендарлуу парламент деп аталып калышынын себеби ошол убактагы эгемендүү мамлекет үчүн керек болгон эң негизги документтерди кабыл алышкан. Алар: эгемендүүлүктүн декларациясы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, мамлекеттик герби, гимни, ошондой эле конституцияны парламент кабыл алган. Ошол себептен легендарлуу парламент деп аталып калган. 1994-жылы сентябрда парламент экиге бөлүнгөн. Көп өтпөй Жогорку кеңеш тараган. 1995-жылы 2 палаталуу Жогорку кеңеш түзүлгөн. Алар 105 депутаттан турган. Мыйзам чыгаруу жыйыны 35 депутаттан турган, эл өкүлдөр жыйыны 70 депутаттан турган. Жогорку кеңешке шайлоо 2005-жылы 1 палаталуу болуп 90 депутаттан турган. 2010-жылдан баштап 120 депутатка кеңейтилген, партиялык тизме менен шайланган. 2021-жылы 28-декабрда 90 депутат шайланган. Саясий партиялар жана бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келишкен. Элдик революциялар. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 2 жолу элдик революция болуп өттү. Биринчиси март революциясы 2005-жылы 24-мартта болгон. Апрель революциясы 2010-жылы 7-апрелде болгон. Март революциясы Жоогазын революциясы деп аталып, Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы чыккан. Акаев мамлекеттен качууга аргасыз болгон. Апрель революциясы Бакиевдин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна каршы чыккан. Натыйжада эл митингге чыгып, бирок бийлик элге каршы ок аткан. 87 адам каза болуп, 500дөн аша адам жарадар болгон. Бакиев да Кыргызстандан качып кеткенге аргасыз болгон. Апрель окуясына катышуучулар Апрель элдик революциясынын баатырлары деген наам менен сыйланган. Жыл сайын 7-апрель күнү Апрель баатырларын эскерүү болот. Президент 2020-жылы 7-апрелде Апрель элдик революциясынын 10 жылдык юбилейин өткөрүү жөнүндө буйрук чыгарган. 2010-жылы 7-апрелде бийлик кулатылгандан кийин анын ордуна убактылуу өкмөт түзүлгөн. Ал июль айына чейин турган. Убактылуу өкмөттүн башында Роза Отунбаева жетектеген. 31-декабрга чейин Кыргыз Республикасынын президенти болуп башкарган. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин алгач парламенттик президенттик аралаш башкаруу системасына өткөн. 2010-жылдан тартып парламенттик башкарууга өткөн. 2021-жылы кайрадан президенттик башкаруу системасына өткөн. 2011-2017 жылдарда Кыргызстандын шайланган президенти Алмазбек Атамбаев болгон. Саясий партия калктын белгилүү бир бөлүгүнүн саясий эркинин
жүзөгө ашырылышына түрткү бере турган жалпы саясий максаты бар жана мамлекеттик ишти башкарууга өз өкүлдөрү аркылуу катышкан жарандардын ыктыярдуу бирикмеси. Азыркы учурда Кыргызстанда расмий катталган партиялардын 200дөн ашыгы белгилүү. Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекеттик аткаруу бийлигинин жогорку органы. Тема боюнча суроолор. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшүн Конституция боюнча айтып бергиле. Эмне үчүн легендарлуу парламент деп аталат? Элдин революциядан чыгуу себептерин, жүрүшүн жана натыйжаларын салыштыргыла. Убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгүнө анализ жасагыла.